Жогорку кеңештин азыркы 7-чи чагырылышындагы 32 депутаттын үйү жок. Дагы 46 депутаттын мингенге автоунаасы жок. Итке мингесип такыр эле эч нерсеси жогу да бар. Бул цифралар атка менелердин 2021-жылга карата толтурган декларациясынан алынды. Андагы маалыматтарга ишенсек, эл өкүлдөрүнүн көбүнүн финансылык акыбалы жакшы эмес экен. Алгач үйү жоктор кимдер көрөлү? Кадимки Райым миллион атыккан Райым Матраевдин бир тууганы Искендер Матраимовдун үйү жок. Марлен Маматалиевдин, Адахан Мадымаров, Элдар Сулайманов, Камила Талиева, Балбак Түлебаев, Акылбек Түменбаев, Чыңгыз Айдарбеков, Султанбай Айжигитов, Жамиля Исаева, Эрлан Көгүлов, Талант Мамытов, Нурбек Сыдыгалиевде баш баанек жок. Баса, Нурбек Сыдыгалиев мындан бир айчан мурун депутаттар үчүн берилчү батирлерди кимдир бирөөлөрдүн туугандары жашап жатканын айтып ызаланган. Чыгара албай отурабыз жерде ошолорду. Если айт десеңер мен фамилияларын айтып берем. Кимдин тууганы, кимдин эжеси, кимдин сиңдиси, кимдин инисинен жашап атканын айтып берем. Айтып берем. Кызматтык батирлер дагы өткөрүлүп берилген эмес. Кабинет талашы бүткөн соң эми депутаттар үй талашып чыкпаса болду. Анткени жогорку кеңеш үчүн Бишкекте 7 гана батир бар экени айтылат. Ал эми үйү жок депутаттар али көп. Медирбек Алиевдин үйү жок. Нилуфар Алимжанова, Фархатбек Алимжанов, Ырысбек Атажанов, Динара Ашимова, Эмилбек Жусупов, Азамат Исраилов, Фархат Исмаилов, Элмурза Сатыбалиевдин да үйү жок. Баягыдан бери кызыл линияга чыгып кетипсиң деп тосмону сүрдүрсө Сатыбалиев жетекчилерди абдан коркутту эле. Анан ини мен сага предупреждаю, сен андай көпүлдөбө. Башка жерде көпүлдөбө. Бул жогорку кеңеш. Эл өзүңү сыйлап алсаң, бизди сыйла. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Көрсө бул уянын туугандарыныкы экен. Элмурза Сатыбалиевдин декларациясында үйү жок. Ошондой эле Бахридин Шабазов, Алишер Эрибаевдин да үйү жок экени көрсөтүлүп турат. Кымбаттуу көрүүчүлөр, мына ушул депутаттардын жашаганга үйү жок. Демек, эл өкүлдөрү батир ижарага алып турат болуш керек. Бишкекте эң арзан батирлер Ош базары менен Дордой базарынын тегерек четинде бар экенин эсиңиздерге салалы. Сиздерде кайсы жерде арзан батирлер берилерин билсеңиздер, комментарийга жазып койсоңуздар, балким жардам этет. Анткени декларация боюнча айрымдарынын кирешеси да жок болуп жатпайбы кашайып. Кыргызда үңкүрдөй бозда үйүң болсун дейт. Чын эле үйү жоктор жаңы жылда үйгө жетели.